5-июнга карата Кыргызстанда коронавирус жуккан 37 жаңы учур катталып, COVID-19 вирусун жуктуруунун жалпы саны 1936-ны түздү. Алардын ичинен 378-и медицина кызматкери. Акыркы суткада дагы 2 бейтап коронавирустун кесепетинен каза болду. Илдеттен жалпысынан 1340 жаран айыкса, ошол эле учурда өлкөдө коронавирус жуккандар менен жакын байланышта болгондордун саны 8000ден ашты. Бүгүн 8-июнда Кыргызстандагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Рыскелди Момбеков жана Ракаевтер парламенттик шайлоого катышуу үчүн бириккендиктери тууралуу билдиришти. Депутат Рыскелди Момбеков ынтымак үчүн биригип жатабыз десе, жана Ракаев таза, ичип жебеген, тескерисинче кустура тургандардын башы бирикти деп эсептейт. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев алдыда жаштардын күчү менен билимин жана такшалып калган саясатчылардын тажрыйбасын колдонуша тургандыгын айтты. Блогер Эльмир Сыдымановдун ишине байланыштуу соттук отурум 8-июнга жылдырылды. Кийинки отурумда айыпталуучуга чечим чыгарылары күтүлүүдө. Бүгүн 5-июнда Бишкектин Октябрь райондук сотунда блогер Эльмир Сыдымановдун иши боюнча соттук отурум өттү. Октябрь райондук сотунун алдына блогерди колдоп жакындары келди. Эльмир Сыдыманов жазык кодексинин рассалык, улуттук, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталууда. Аны сот залынан камакка алып, 6 жылга эркинен ажыратууну прокуратура суранган. Сыдыманов Instagram баракчасы аркылуу түз эфирде түндүк-түштүк маселесин козгоп, анын айткандары коомчулукта нааразычылыкты жараткан. Ал 18 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Республика партиясынын курамынан чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында мындай чечимди учурда кырдаалга жараша кабыл алган. Депутат учурда бир нече партиядан сунуш түшүп жатканын, алардын ичинен Мекеним Кыргызстан партиясы бар экенин жана жакынкы күндөрү чечим кабыл алаарын кошумчалады.